бүгүнкү күндө ошо биздин өлкөбүздө балдарга жана аялдарга карата зордук зомбулуктун фактылары күндөн күнгө көбөйүп атат. Буга дагы бирден бир мынакей причина деп айтсак, мынакей мыйзам түрүндө биз 48 саат эле ИВСК апарып эле, кайра 48 сааттан кийин үй камагынан деп чыгарып коет экенбиз да. Анан бул эмнени айтып атат? Каалагандай барып аялды ур токмокко алып, же болбосо каалаган бирөөнүн баласын эми барып сабап салсак, мага боло берет экен. Мынакей инцидент уже бар. Соц тармактарга резонанстуу болуп чыккан иштерди дагы эч нерсе кыла алган жокпуз. Эки эле күн ИВСК отургузуп, анан үй камагынан чыгарып коет экен деп, анда башкаларга деле мындай үлгү болуп калып атат да. Анан мынакей менде сизге суроо да, ушуну токтотуш үчүн кандай жолдору бар? Неге дегенде, на самом деле, да, меня это беспокоит в первую очередь не как парламентария, а как гражданина этой страны, как мать подрастающих детей, как женщину, которой мы живем в этом обществе. У меня даже язык не поворачивается сказать, вот эти вот мужчины, которые поднимают руки 15-летнему ребенку, 7-летнему ребенку, это беззащитные дети. Это вот недомужчины, да? И в каком мы обществе живем?